Daң деген bir denge жарылып кетти. Эки бут ушундай жок. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу, азыр арабыздагы кадырлуу ардагерлердин бири Жумашев Аспек ата майдандагы каардуу күндөрүн ушундай эскерип отурат. Ал 1942-жылы 18 жаш кырчын курагында Кызыл армиянын катарына чакырылган. Көп өтпөй эле жолдорду коргоо боюнча СССР Ички иштер эл комиссариатынын аскерлеринин 34-аткыштар дивизиясынын курамындагы 74-аткыштар полкунда жүктөрдү кайтарып коштоп жүрүүгө киришкен. Ошондон тартып темир жол объекттери, аскердик тылды коргоо, азык-түлүк кампаларынын тобун кайтаруу кызматтарында болгон. 1944-жылдын март айынан баштап СССРдин темир жолдорду коргоо боюнча аскерлеринин 110-аткыштар полкунун курамында кызмат өтөгөн. 42-жылдан 49-жылдын аягына чейин 7 жыл армияда болдум. 7 жылда 7 частта болуп турмун. Сен войска башында 42-жылы железнодорожный полкка барганбыз. Адылда войска эмеде экен. Андан кийин внутренний войскада болуп калдык. Бахран тылы фронтта болдук 44-45-жылдары. 46-47-жылдары Украина, батыш, Западный Украина. Жеңиш күнү келип, кубануу менен үйлөрүнө кайткан аскерлердин катарында Аспек Жумашев болгон эмес. Себеби ички аскерлер үчүн күрөштүн жаңы этабы башталып, Аспек ата кызматын өтөөнү уланткан. Бошотулган аймактарда оккупация учурунда немистер менен кызматташкан көптөгөн адамдар калып, диверсиялык иштерди жүргүзүп турушкан. Бул өтө коркунучтуу жана татаал кызмат болгон. Күндүзү карапайым калктын арасында байкоочу, түнкүсүн курал-жарак кармоого туура келген. 1945-жылдын аягында Аспек ата кызмат өтөгөн рота мамлекеттик коопсуздук министрлигинен 141-тоо аткыштар полкунун курамына киргизилип, 1948-жылдын мартына чейин Украинада жана Түндүк Кавказда саясий жана кылмыштуу бандитизмди жок кылуу боюнча ыкчам тапшырмаларды аткарышкан. 44 эмес, 45-жылдарда полковойшко түшкөнүп, младший лейтенант деген звание алып калган. Ошо менен Украинада болуп калды. Западная Украина. Бандитизм деп, бандитизм алады. Мунусун көргөн эмес жок. Гражданский күндүз жүрөт. Жумушуң жок. Ким гражданин? Түнкүсүн, өзлөрүнчө уюшкан организация болду ғой. Аспек Жумашев СССР министрлер советинин чечими менен 1949-жылы запаска бошотулуп, узак аскердик кызматын аяктап үй бүлөсүнө кайтып келген. 7 класстык эле билими болгондуктан алгач колхоздо ар кандай майда кызматтарды аркалаган. Кийин курулуш мастерлеринин мектебинде окуп, пенсияга чыкканча ушул тармакта эмгектенген. Аспек атанын жарым кылымдан ашык эмгек тажрыйбасы болсо, анын 7 жылын армияда кызмат өтөгөн. Аспек ата улуу ата мекендик согуштун 2-чи даражадагы орденинин кавалери, Германияны жеңгендиги үчүн медалинин жана СССР кийин эгемендүү Кыргызстандын көптөгөн юбилейлик медалдарынын ээси. Кан кечкен майданды көргөн карыя азыркы тынчтык заманда согуш деген сөздү оозуна алгысы келбейт. Согуш болбойт энди. Болбосун деп айтсам деле, айтпасам деле. Согушка чыга турган адам калган жок. Тынччылык болсун. Өмүрлүү болгула. Самый главный ден соолук. Ден соолукту болсоңор, Кудайым өмүр берсе, биздин жашка келгиле. Учурунда баатырлык кылып элдин жыргал турмушу, ата мекен үчүн согушка аттанып, кан жанын аябай кармашкан Аспек Жумашев сыяктуу ардагерлердин катары жылдан жылга суюлуп баратат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн улуу ата мекендик согуштун 32 гана ардагеринин көзү тирүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун 32 ардагери калды. Алардын ичинде апааттын катышуучулары, блокадачылар жана концлагерлердин туткундары бар. Согуштун 14 катышуучусу Бишкек шаарынын 1-май жана Октябрь райондорунда, ошондой эле Жайыл, Аламүдүн, Атбашы, Суузак, Базар Коргон жана Ноокен райондорунда жашаса, 7 концлагердин туткуну Бишкек жана Жалал Абад шаарларында, ошондой эле Жайыл районунда күн кечирет. Ал эми 11 Ленинград блокадачысы Бишкекте, Сокулукта жана Балыкчыда жашайт.
Мындан тышкары улуу ата мекендик согуш жылдарында оорукта каарман эмгек кылган 433 адам бар. Убагында жасаган эрдиктери үчүн мамлекет тараптан бир канча категория боюнча ай сайын социалдык төлөмдөр каралган. Биздин ардагерлерге ай сайын министрлик тарабынан жалпы 17 000 сом өлчөмүндө жеңилдиктердин ордуна компенсация каралган. Аны бөлүп карай турган болсок, бул компенсациясы 7 000, ал эми өмүр бою берилүүчү стипендия кошумча каралган, ал жалпы өлчөмдө 10 000 сом. Ошондой эле улуу жеңиш күнүн майрамдоонун урматына министрлер кабинетинен токтоо менен жыл сайын бир жолку акчалай жүлөк пул төлөнөт жана президенттин фондунан акчалай сыйлыктар каралат. Жеңиштин 80 жылдыгына карата көзү тирүү ардагерлерге мааракелик медалдар тапшырылат. Мындан тышкары жеңиштин урматына 9-майга карата жыл сайын бир жолку төлөм каралып келет. Быйылкы жылдын эсебине бул 468 адам кирди. Аларды бөлүп карай турган болсок, улуу ата мекен согуштун катышуучулары 2 адам, бул жыл башынан бери каттоодо тургандарды камтыйт. Андан тышкары улуу ата мекен согуштун майыптары 13 адам, концлагер туткундары 8 адам, блокада жашоочулары 11 адам. Андан тышкары бул 434 адам, бул ооруктун эмгекчилери. Алардын ар бирине жалпы 15.100-төн 20.600 сомго чейинки өлчөмдө бир жолку төлөм каралганда. 1418 күнгө созулган улуу ата мекендик согуш 20-кылымдагы элдин эси көнүнөн кеткис окуя. Анда миллиондогон адам мекен үчүн жанын берип, калк кайгы жуткан. Кыргызстандан улуу ата мекендик согушка 360 000ден ашык адам кеткен. Бул мамлекет ар бир 4-чү жаранын апаатка жөнөттү дегенди түшүндүрөт. Анын 152 000ден ашууну курман болгон. Ар кайсы жылдары кайтып келгендери да бар. Алардын 150 000деги орден жана медалдар менен сыйланган. Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 000ден ашык адам катышкан болсо, алардын 150 000деи орден жана медальдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин ээси. Ал эми 73 жоокер Советтик социалисттик республикалар союзунун баатыры болгон. Кыргызстандан согушка аттанган эр азаматтардын дээрлик 50 000ден ашыгы дайынсыз кеткен. Аларды издөө, көрсөткөн эрдиктери тууралуу маалыматтарды топтоо бүгүн дагы уланууда. Мындай иштерди Коргоо министрлиги демилгелүү жарандар согушка кеткендердин тууган уруктары менен бирге жасап келет. Мындан 100 000ден ашыгы безвозмездный потери деп коет, кайткан эмес. Мындан 50-60 000 бул дайынсыз жоголгондор. Анан ошо бизден түздөн түз ошо мамлекетке теш неме поисковик движение бар, биздин ушу издөө боюнча иштеген жарандар бар. Алар менен кызматташтык, жанагы дайынсыз жоголгондор боюнча силер жакын укканда болушуңуздар керек. Возвращение имени Кыргызстан деген акция жүрүп атат. Былтыр көзүндө Чолпон тага ошо туугандарын таап, дайындарын билишчү эмес да, каякта эмне болгондорун үйлөрүнө чейин тапшыруу аземдери болуп өткөн. Ал акция дагы азыр уланып атат, азыр дагычы. Мындан сырткары бизге кайрылышат. Ошо чоң аталарыбыз ошо кетти эле, дайынсыз билбейбиз деген боюнча. Бул бизден кеткен согушка аттанганы менен бизде архивдик маалымат сакталбайт. Анткени СССРдин убагында деген бул ошо Москва шаарында чоң архив бар. Министерство обороны Российской Федерации Подольск шаарында. Биз кайрылган негизинде ошол жака кат түрүндө кайрылабыз. Ушундай таап бериңиздерди суранабыз деп. Эгер ошо маалымат кийин ачыкталып, аныкталып калган болсо бизге жиберет. Ошону анан ат эле туугандарына жеткиребиз. Бирок эми бул тилекке каршы табылбай калгандар да болот. Ошондогу Советтик социалисттик республикалар союзу 26.600.000 адамдан ажыраган. Алардын ичинен 8.700.000ден ашууну апаат талаасында курман болсо, 7.042.000 адам оккупацияланган аймактарда фашисттик баскынчылар тарабынан атайылап жок кылынган. Ал эми 4.100.000ден ашыгы режимдин катаал шарттарынан каза тапкан. Каныкей Бозгунова, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24.